Рахмат, урматтуу министрдин орун басары. Чүй дарыясынын сол жагы Токмоктон баштап Камышановкага чейин миңдеген гектарлар Казакстанга өтүп кетти. Бүгүнкү күндө факт. Ошол жээктерди бекемдөө боюнча быйыл 120 миллион бөлүнгөн. Ошол каражаттарды кайсы айылдан эмне кылып иштеттиңер айтып бересиздерби? Ал жерде 4 участокада быйыл иш жүрдү, азыр дагы иш жүрүп жатат. Кайсы атап коесуздарбы аттарын? Камышановка, Беркел. Камышановкада канча гектар боюнча иш жүрдү? Так маалымат барбы? Ал жерде гектар билбейм, мен кат жүзүндө берейин сизге точный данныйларын. Бул маселени билесиз, акыркы 10 жылдан бери келе жатат. Ооба, 10 жыл эмес, 20 жылдан бери келе жатат бул вопросчу. Жок, 10 жылдан бери мамлекет таанып, каражат бөлүп баштады да. Ооба. Эмдиги жылкыга дагы, Кудай буйруса, кошумча, именно ошол эки приграничный территорияга кошумча биз акча каражатты бюджеттен каралып атат. Бул боюнча именно Чуу жана башка ошол эки трансграничный суулардын Казакстан өз жээктерин бекемдеп иштерин жүргүзүп жатат. Биз тарап кетип атат, гектарлап кетип атат. Ошону улам маселе көтөрсөк эми сиз биз менен урушпаңыздар да. Мына коллегам да суроо берсе таарынгандай жооп бересиз да. Биз деген бизге эл кайрылып атат да. Мен жооп берип атам, урматтуу. Ошо эл кайрылып ушу сурап аткандыктан биз да сурап атабыз да. Туура түшүнүңүз. Мага так кайсы жерлерге бөлүнгөн маалыматты кат жүзүндө берип коесуздарбы? Анан каражаттар боюнча кайсы айылга кандай бөлүштүрдүңөр, Хорошо, рахмат. Бул биринчи, экинчи. Мына өткөн биринчи окууда карап жатканда биз биякта бир нече коллегаларыбыз болуп көтөрдүк элек. Баткендеги ситуация боюнча бул жарандык коргонуу мыйзамы менен келгенсиздер да. Ошондо Баткендеги ситуация бул кандай ЧС болуп калды беле? Чрезвычайный ситуация болуп калды. ЧС конфликтного согуш беле? ЧС конфликтного характера деп мен сизге ошондо да жооп бергем, азыр да айтпайм. Бирок расмий түрдө талкууда деген эми орусчасында чрезвычайная ситуация бул природный техногенный ситуация деген жооп болот экен да. Ошентип расмий талкууланат экен. Официальный толкование словарьларда ошентип айтылат экен да. Ошондо бизде жарандык коргонуу мыйзамы боюнча анда деген Баткендеги ситуацияга биз бул мыйзам менен колдоно албай калабызбы же тескерисинче кандай болуп калат ошондо? Юридикалык жактарынан түшүндүрүп бересиздерби? Ошондо биз жарандык коргонууну Баткенден колдоно албай калабызбы? Биз өзүбүздү өзүбүз коргой албай, именно ушул жаатта сиз айткандай согуш деп жарыялап айта албайт экенбиз да. Жок, жарандык коргонуу мыйзамына ылайык ошол эки ЧС конфликтного характера дейт. ЧС конфликтного характера деген барбы? Менде ЧС природная техногенная ситуация деген талкуулоосу бар экен да, определениясы. А ЧС конфликтного характера просто бул мыйзамдын ичинде мага түшүндүрүп бересизби, анда кандай иштейт? Кандай болот? Анткени өткөндө сурасак согушпу десек Баткендеги, жок, согуш болгон жок. Анда военный положениеда болгон жок да. Же кандай болуп калды? Ошо юристтер түшүндүрүп берип коесуздарбы? Ушул биз деген элге дагы мындай эми сурап аткандан кийин расмий түрдө элди да адаштырбайлы да. Анда акчаларды бөлгөндө кандай бөлүштүрөсүңөр ошол жактан? Кийин кандай болуп калат бул маселе кеткен каражаттар боюнча? Уруксат берсеңиз жооп берип коеюн, полковник Абдраев. Да, рахмат, жооп берип коюңузчу. Кыргыз Республикасынын токтому бар, номер 550, 22 ноябрь 2018 жылга алынган. Кыргыз Республикасында өзгөчө кырдаалардын классификациясын жана аларды баалоонун критерийлерин бекитүү жөнүндө. Бул окуя болсо ушул чыр чатактык мүнөздөгү өзгөчө кырдаалдар болот. ЧС конфликтного характера. Биздин канча жараныбызды атып кетишти? Чыр-чатак болуп калдыбы? Эл согушту эле мындай талкуулап жатпайбызбы биз расмий түрдө? Они вторглись в Кыргызстан же. Биз мындай кошуналар мушташкандай эле болуп атабыз да, жөн эле на руках как будто воевали. Они же вторглись. Это же кадимкидей эле бизге согуш жарыялагандай болду. Ошон үчүн президентибиз оонда барып ошону айтты да. А силер юридикалык жактан башкача берип атпайсызбы азыр талкууну? Урматтуу жетекчилер, поэтому мындай депутаттарга жооп берип жатканда сураныч. Расмий администрация президентинин расмий мамлекет башчысы ООН трибунасынан Таджикистан вторгся в Кыргызстан деп айтып атса, силер бияктан келип башкача айтып атасыздар. Ушул өз ара деген юридикалык жактан талкуулап туура жооп бергени, анан бизге мындай суроо берсек таарынгандай болбой калат да. Биз да эл арасында жүрөбүз, биз да ошону туура түшүндүрүп бериш керекпиз да.
Кыргызстанда мындай билимдүү адамдар абдан көп. Ошол суроолор бизге кайрылып жатканда биз дагы Элмира Жалгабековна, уруксатпы? Oyun бүтүрүп алсын, 5-ci mikrofon. биз да эл арасына барганда сиз айткан сөздөрдү жооп берип атканда бизге деген анда президент эмне барды? Президент эмнеге улуу трибунадан, ООНдун трибунасынан Тажикстан вторгся, кадимкидей эле согуш жарыялады деп эле расмий сөздөр кетпеди беле? Ошондуктан бул жерде жооп берип атканда сураныч, так жооп бериңиздер. Элди да адаштырбагыла, депутаттарды да адаштырбагыла. Анан сиз айткан талкууну, урматтуу юрист, мага расмий түрдө кагаз жазуу түрүндө берип коюңуздар. Эми бул процедурага жооп бербей эле коюңуздар да. Кагаз жөнөтүп коюңуздар мага. Рахмат. Рахмат.